Assalamu alaikum barыңыздарга. Мен азыр Кадамжай районунун Кызылбулак айылында турамын достор. Мынакей Кызылбулак айылынын кыздары, балдары эмнеге сулуу болушат, беттери тунук болушат, баштары жакшы иштейт. Анын сыры мынакей мына дарыя. Дарыядан эң таза аба чыгат. Дарыянын жанында отурсаңыздар, мындай нервиңиздер дагы эс алат. Ошондой эле чоң мындай балыктар агып келет бул жерде. Балыктарды жейсиздер. Ошондон кийин анан конечно мээ жакшы иштейт, өңүтү сулуу болот дегендейчи. Мынакей ушул жерге өзгөндүк акелерибиз билесиздер, усталарды чыгарган эле үйдүн ичини шубаш боюнчачы ошол усталарыбыз ушул жерге келип калыптыр. Мынакей менин өзүмдүн бир акемдин үйү. Мына карасаңыздар, мына болсо менин матизем. Мынакей мен деле матизде эле жүрөм, жөнөкөй баламды караңыздар. Ушундай ошол усталардын иши жөнүндө сиздерге кыскача көргөзүп кетем. Кыска жарнамабыздан кийин видеону улантабыз сиздерге. Баяман базарындабыз, кире беришинде Эмпа заправкасы. Мына бул жакта Кадамжай тараптан келесиздер. Ошондой эле ушул жерге келгенде мына жерде аква эшик терезелер сатылат эң арзан баада. Төмөндөгү номерлерге чалып кайрылыңыздар. 1 ай бою акция скидка жүрүп жатат. Келиңиздер ушул жерге. Доставка бар Кадамжай районунун ичи боюнча. Кеттик анда эмесе, жүрүңүздөр, мен сиздерге көргөзүп кетейин. Бисмиллахиррахманиррахим деп өтөлү гиластар да пышып калыптыр. Мана жеп көрөйүн десем, акам дарыны реза бериптир, бирокчу эми кут түшпөсүн деп жыты келтат. Жебейм, эми жууп жеш керек. Бир жакшы акемдин үйгө келип калыптыр. Кызылбулак айылы. Мына достор караңыздар, өтө жакшы жер бул жерчи. Үйдүн ичини шубаш боюнча мына бул усталар жөнүндө, бугандар, бул усталар жөнүндө мен буга чейин да көп жолу чыгарып, өзүм дагы уже билип калдым. Метр квадратына 630 сомдон, 650 сомдон дубалдын калыңдыгы, жукалыгы ошого карап, мындай капта средства. Бул Турциядан келет. Ушул Турциядан келген средства дейм да, баягындай шпаклевка. Бул биздикиндей шпаклевка эмес, бул жылуураак кармайт. Кышта жылуу кармайт, жайында салкын кармайтчы. Ушундай көптөгөн адамдар шыбат жүрөт. Эч кандай жыт-пыт эмелер чыгарбайт. Ушуну кирпичтин үстүнөн эле ушундай эмеп туруп, мына кирпичтин үстүнөн эле таппеттирип туруп, шыбатып туруп, обой кылып койсоңуздар болотчу. Ошондой эле бак болот. Мисалы колдо шыбайтылган болсо, 4 уста түшкөн болсо, мисалы мындай үйдү бир 15 күндө, 10 күндө шыбашым керек. Чындуу бул стакелерибиз 1 күндө, 2 күндө шыбап коюштат. Сиздерге дагы буларга дагы жакшы да, караңыздар, мына аппарат менен. Ушундай эмеси, смеси оштон привозной келет. Оригинал средства бул Өзбекстанда да чыгартат, Өзбекстан чыгарып туруп, өзү турецкий фирма. Өзбекстан караңыздар кандай өнүккөн, бизге да буюрса ушундай өнүгүүлөр болсун. Вот чыгарып алып келет, доставкасыны дагы сүйлөшөсүздөр, үйүңүздөрдө бир аз жатак жай берип туруп, андан кийин анан эмесини бересиздер. Эми обед жайына анан суу бересиздер бул жерде. Анан устакелерибиз монда кылып, сонун кылып иштерди жүргүзүшөт. Мынакей өтө бат шубашатчы. Ассаламу алейкум устаке. Иштериңиз жакшыбы? Сурашып койсок, мындай аппарат менен мына караңыздар. Ушул жерге кече келишкен. Мына 1, 2, 3, 4 бөлмөлүү экен. Ушул 4 бөлмөнүн ичиге мына келишти. Мына караңыздар. Иштериңиздер болсун деп устакелерибиз дагы мынакей иштерди жүргүзүп жатышат. Бул жагында мына маяк коет, дубалды теп-тегиз кылып жерге шубап берет. Мынакей караңыздар. Мына терезеге да пленкаларды жаап, тактар түшпөш үчүнчү. Негизи жууса деле чыгып кетет. Аркасында малина экен, караңыздар. Кызылбулак бул малинанын мекени да. Малина, Окма Кызылбулак малинанын мекени. Мынакей. Ассаламу алейкум деп мына устакелерибиз дагы иштеп жатат. Кандайсыздар анан, иштер жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Өзгөндөн келген байкелерибиз мына иштеп жатат. Өзгөндүктүү акелер, өзгөндүктөр лайктан басып колдоп туруңуздар. Мына Баттиңге келип ишти жүргүзүп жатышат. Мына жанагы Аслан деген средства, турецкий фирма. Мынакей. Кече келдиңиздерби ошондо? Кече келдик. Кече кайсы маалда келдиңиздер? Кече обедтен иш баштадык да. Обедтен кийин, жакшы, обедтен кийин кылып уже түшүп тегизеп жатышат. Иштер кандай болду ата? Жакшыбы? Жакшы. Айыл кандай экен? Жактуу экен келгениңиздер деле. Сиздер эми как баягы саякатчы сыяктуу баардык жерди көрүп койдуңуздар окшойт уже. Ишти шылтоосу менен, ысык жерини дагы, салкын жерини дагы дегендей. Мынакей ушул акебиз ишти жүргүзүп жатат азыр.
тегиздеп, мына теп-тегиз кылып шылап беришет. Метр квадратын силерге айтып кеттим мына мына ошол жана 630 сомдон 650 сом, 670 сомго чейин дубалдын ички жоондугуна кээ бирки жер мисалы мына шпаклевканы көп жеп коет. Эми келишесиздер да. Биздин атыбыздан десеңиздер, жакшы сиздерге скидка болот. Ушу Кадамжай району. Мени айта бериңиздер. Ошондой эле туугандар, аз сиздерге дагы бир сонун жаңылык айтайын. Жакшы бир өзгөнүш үлкөн бар. Мен булар менен бирек былтырдан бери видео тарта берип, как ака-ука болуп калдык да. Арген мырзаны да үйлөш керек туугандар. Мына ушул айыл аябай жагып турчу. Мына карасаңыздар, мынтип чыгып көрүп. Чындыгында мындай салкын, сонун айылда бул жагында дарыя бар, караңыздар. Ошондой эле мындай салкын жер да. Көрдүңүздөрбү? Ошого ака ушул жерге ким күйөө болот десем, мен ана чоп күйөө болом деп мынакей мына. Арген мырза деп мына. Ассаламу алейкум. Арген мырза. Иштер жакшыбы? Келиз. Жакшы. Чарчабай иштеп атасыңарбы? Тоз. Иштер илгери болсун. Аллах сиңерге оңунан берсин. Кандай болду атанан? Жакшы. Айыл өтө жакты деп уктум сени. Кече бригадир айтат. Бригадир өзү дагы айтат. Ушу баланы ушул жерде, ушул жерде алып калгыла дейт туугандар. Мынакей. Мына ушундай шубашат караңыздар. Теп-тегиз кылып кече эле башташкан экен, кече түштөн кийин мына. Уже почти бүтүп коюптур. Бир 40%дай жумуш калыптыр, Арген? Ооба, откозлору калды. Откозлор. Эртең менен канчада башталып атат жумуш? Мен 8-де баштадым. Кадимкидей 8-де, а? Ооба. Бирок негизи туугандар ушул бригададагы жакшы иштешет экен, мына карасаңыздар, мындай бат-бат кыймылдап, мындай бригада жакшы бригада көз тийбесин. Бирок мен тааныган балдар экөө-үчөө келбей калыптыр Арген. Эмне иштери чыгып калдыбы? Алардын иштери чыгып келе алат. Жумуштары чыгып, а? Берки бригадаңар иштеп атабы, жүрөбү? Ооба. Кайсыл жакталар? Кызылкияда. Кызылкияда, а? Жакшы. Мына Арген бир аз уялчагыраак эним да болчу, бирок ушул жакка алып калайын, Кудай кааласа Арген. Ушул жакка күйөө бала болосуңбу Арген, а? Ооба. Ке мына, без отказ, ооба деп мына. Кудай кааласа, иншалла. Иншалла. Кызылбулактык эмелери, мен жердештерим. Ушул жигитти алып калайлы, чындыгында ага карасаңыз, ой, нормалдуу көз тийбесин. Шуак реклама жасасак. Мына эмес, шуак реклама кылсабыз деп коюп карасаңыздар. Эме бар мындай бир пешене термей карасаңыздар, ишти кылат, жумуш кылат, мына өнөрү бар дегендер. Шуакты деле реклама кылам, кыжалат болбой. Аргени. Малат тагыпсыңар да, клёнкаларды. Жакшы мына. Кыскасы мына ушундай эмелер. Мына ушул шпаклевка мына. Бул шпаклевкада мен деле жаттап алдым. Бул уже турецкий башкача бир эме бул шпаклевка. Биздин шпаклевка окшотпоңуздар. Биздикилер баа кышында суук болуп, жайында ысык тертетип берет го. А бул тетрисинче. Кышында жылуу кармайт, жайында салкын кармайт. Мынакей. Бирок көп шпаклевка деп ойлойт экен, мына жерге атса түшүп кетет деп ойлойт экен. Жок, андай эмес. Буга чейин да көп жолдор, көп жыл. Арген канча жыл болду мына иштегениңер? 45 жыл. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бизге катталып, биз атыбыздан айтып кайрыла бересиздер. Мына Кыргызстан боюнча бардык жерге барып, ушундай кирпич менен сонун үйлөрдү салган болсоңуздар, ичини бат жана сапаттуу кылып шубап беришет. Мынакей мынакта. Мына бүт каптагы ушулар эмелер, жанагы шпаклевка турецкий. Төмөндөгү номерлерге чалып кайрыла бересиздер.